Анан Абу Ханифа падышалар тартуу кылган нерселер такыр алган эмес да. Тилим кыска болуп калат десе керек да баягы жерде. Өзү соодагерчилик менен машыккан, соода менен жашаган, өзүнө ток болгон и шакирттерин да камсыз кылган да. Ошо Куфа шаарында эң чоң дүкөн болгон экен. Ошол эң чоң дүкөндү ошол эме сатып алган. Абу Ханифа сатып алыптыр, ошол жерде иштеген да. Аябай чоң. Мында четинде азыркы тил менен айтканда супермаркет, чоң бир супермаркет сатып алып, ошол жерде иштеткен экен. Иштеткенде дагы эмне? Ал жерде көбүнчө жибек материалдарды саткан экен да, кездемелерди. Жибек кымбат, анан жибек кымбат болгондо үчүн жибекке көбүнчө аялдар келет экен. И такыбалыкка дагы тарбиялаган да. Ошону менен бирге Хафс ибн Абдурахман деген өзүнүн баягы шериги болгон да, баягы жерде. Ошо шериги Хафс анан бала чакасы дагы жардам берген да. Ушунчалык такыбалыкка тарбиялаган, силер ошо аялдар келсе бетине карабагыла. Бул махрам эмес силерге. Эгер кимиңер тиги аялдын бут кийими өзүнө чоң экен, кичине экен деп сүрөттөдүңбү, демек сен аманатка кыянат кылган боласың. Деп ушунчалык деңгээлде тарбиялаган да, карасаңар. Ал эмес бир аял келип соода кылып отуруп дейт. Туруп кеткенден кийин бир экеге отурайынчы, кое тур деди. Кичине орду муздасын, анан отурасың деп. Карасаң, энергия өтүп кетпесин деп ошого чейин маани берген экен да баягы жерде. Карасаңар, такыбалыгына. Бизде болсо сырада отур, жылытып коет тура, сонун болуп калып тура, өзү кышында рас болбоду дейт да биздикилер. Карасаң, ошого чейин такыбалыкка көңүл бурган да, баягы шакирттерин тарбиялап. Ошол Хафс деген өзүнүн ошо шеригин өзү окуткандагы чоң иштеген. 30 жыл чоң иштептир да баягы жерде. 30 жыл чоң иштеп, ушунчалык деңгээлде үйрөткөн бир товар келип калды дейт да, баягы товар келип калган экен. Ошону мен ичине жумуштап кеттим. Ушуну сен саткы, не Хафс дептир. Бирок мында айыбы бар. Айыбын айтып туруп саткы, не арзаныраак бергин дептир. Макул дептир. Анан кийин келсе сүйүн отурат, муну оптом сатып бердим уже бардыгын. Жакшы болсун. Мен айыбын айттым десе, унутуп калыптыр, айыбын айтпай калыптырмын десе, Абу Ханифа кыжалат болуп, ошол кишини тааныйсыңбы, саткан кишини? Тааныбайм дептир. Ошол наразы болуптур, демек арам тамак аралашып кетпесин деп, ошол күнкү соодадан канча түшкөн болсо, ошол товардан оптом бардык акчасын садака кылып берди да. Ошо менден туура эмес товар алып алган адамдын атынан садака деп садака кылып берген да. Карасаңар, ушул кишинин акысынан корккон киши болгон да. Анан 6-чы күн бул өзүнүн үй бүлөсүнө койгон экен. 5-чи күн досторун, тааныштарын үйүнө чакырып коноктогон экен. Калган күндөрү түшкө чейин эметет экен, иштейт экен дагы берки шакирттерине, балдарына таштап өзү соода кылат экен. Анан ошо соодада ушунчалык деңгээлде өзүнүн тааныштары, досторуна бир өзгөчө мамиле кылат экен да. Бир дос келип калыптыр. Мага ушундай бир кийим керек десе, түсү кандай болсун? Кандай болсун дептир. Болду. Ал менде жок. Товар келип калса эле мен сага өзү кабар берем дептир. Анан бир жумадан кийин, жуманын акырында, кел, товарыңды алып кет. Сен айткан кийим келди дептир. Мына. Канча берем десе, 1 дирхам берсең болот дептир. Сен мени тамашалап атасыңбы? Тамашалаган жокмун. Маскаралап атасыңбы мени? Жок, маскаралаган жокмун. Немче арзан берип атасың? Жок, мен ушул 2 кийимди мен өзү 20 алган болчумун дейт экөөнү. Анан 19га саттым бирөөсүн. Сен муну 1 дирхам ал, баягы мен алган эмем 20 дирхам болду, мен пайда көрүм келбейт. Мен сага бир жакшылык гана кылып атам деген да. Карасаң, эми бизди элестетип көр. Моменттен пайдаланып, кел досум мына өзүнүн баасына берем деп, үстүнө 500 сом кошуп сатат дагы, жүрөм сага шашлык алып берем деп, өзүнүн акчасына өзүнө шашлык алып берип жөнөтүп коет го. Досун разы кылат баягы жерде. Көрөйсүңөрбү? Бул жерде эмне? Досторуна, туугандарына бир өзгөчө мамиле кылган экен. Эми бул жерде дагы бир өтө бир таң калыштуу нерсе. Мисалы, эгерде бирөөлөр товар сатып келе турган болсо, ошого зыян жеткирбейин, ошого да бир пайдам тийсин деп туруп өзгөчө мамиле кылган экен да. Бир аял келди дейт. Бир аял келип туруп, бирөө кийим берген экен, баасын билбейт да, келип туруп, "Мына мен кийимди сатып аласыңбы?" дейт экен. "Жибек кийим канча?" десе, "200 дирхам" дейт экен. "Бул кымбатыраак болуш керек" десе, "300 дирхам" дейт экен. "Жок, бул андан да кымбат" десе, "400 дирхам" дейт экен. "Андан да кымбат" десе, "Сен мени маскаралап атасың" деп урушуп кетир баягы аялчы. "Кое туруңуз, мен билем муну, сизге зыян тартпасын деп атам" деп бирөөнү чакыртып келсең бери, "Мунун баасы канча" десе, "Бул 500 турат" деген экен. "Мына" деп 500ге сатып алды дейт да, карасаңар. Ушунчалык деңгээлде сооданын дагы бир адилеттүү кылган үчүн Кудай берекесин берген да. Элестетип көрүңүздөр, мисалы, сизге бирөө шонтуп келди. 50 сомго алып алсак керек, биздикилер баягы жерде. Моменттен пайдаланат да. Бул жок дейт. Жанакы аял баягы билбейт экен, ошо зыян тартпасын, ошо пайдаланып калсын деп туруп, өзүнүн баасын сатып алды дейт да баягы жерде. Көрбөйсүңөр.